بسم الله الرحمن الرحيم. Көпчүлүк жаштардын такфир фитнасына түшүп калууларынын себеби эмнеде? Эң чоң себеп илимдин аздыгы, акылдын алсыздыгы. Илимсиздик андай жаштарды Кудайдан коркпостон туруп, мусулмандарга каршы тез такфир чыгарууга түртөт. Ал эми акылдын алсыздыгы аларды баатыр сынууга, жеңил ойлуулукка, такфир маселесинде ойлонбостон шашкалактыкка түртөт. Мунун себеби илимдин аздыгы жана акылдын алсыздыгы. Үчүнчүдөн дининин тайкылыгы, динди жакшы түшүнбөгөндүгү. Дини күчтүү болгондо ушул нерсе үчүн ал Аллахтын алдында жооп берет экенине терең ишенет эле. Пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллям ким өз бир тууганына "Эй капыр" деп айтса, ал андай эмес болсо, ал ага кайтып келет деген сөзүн билген болот эле. Наалат каргыш айтууну карай турган болсок, сен мусулман боордошуңа каргыш айтсаң, ал каргыш асманга көтөрүлөт. Асман ал сөз үчүн кулпуланган болсо, оң жана сол тарабын карайт. Эгер эч кандай жол таппаса, ал каргыш ошону айткан кишинин өзүнө кайтып келет. Адамдарга каргыш айткандын акыбалы ушундай болуп жатса, анда аларга такфир кылгандын акыбалы кандай болот экен? Демек, такфирдин себептери илимдин аздыгы, акылдын алсыздыгы, диндин тайкылыгы. Жана дагы кээ бир учурларда аалымдардын алсыздыгы да себеп болуп калат. Фитна көбөйүп турган кезде аалымдар көп айтып эскертип турбагандыгы себеп болот. Эгер мусулмандардын арасында бирин-бири капырга чыгаруу байкалса, аалымдарга ал нерсе жөнүндө көп сүйлөө, көп айтып баяндоо жана адамдарды ал нерседен кескин түрдө кайтаруу милдет болот. Бир же эки жолу баяндап айтып коюп, жылдап үн катпай коюу жетишсиз. Адамдар бул фитнаны тамак сыяктуу кылып жеп-ичип азгырылган кезде, бул фитна адамдарды оттой кылып күйгүзүп жаткан кезде, о алым, адамдарга бул фитнаны көп кайталап, баяндап, түшүндүрүп эскертүүң милдет болот. Бул фитнаны адамдар жакшылап билгенге чейин эскерткин, жакшылап түшүнгөнгө чейин эскерткин. Бул фитнаны ар тараптан качан адамдар тыйылганга чейин эскерткин. Жалган тарагандай эле акыйкат тарамайынча эскерткин. Аллахтан сак саламаттык сурайбыз.